Василия Жангараева 35 жашта. Ал 3 баланын апасы. Учурда ишкердик менен алектенет. Кезинде чач кесип ишин баштаган болсо, азыр салонду чоңойтуп, бир канча айымдарды иш менен камсыз кылууга жетишкен. Бул кесип каарманыбыздын балалык кезинде кыялы болчу. Энем да парикмахер болгон, да бизде семейное, наследственное деп айтам да. Энем да парикмахер болгон, ошо кичине малымдан эле жардам берип, ошого мамамдан үйрөндүм да, ошол нерсени жакшы көрүп. Анан өзүм дагы обучение обучилась в Бишкеке дополнительно. Каарманыбыз сулуулук борборун кеңейтүү көп эмгек жана изденүүнү талап кылгандыгын айтат. Учурда борбордо кызмат көрсөтүүнүн бир канча түрү бар. Аял заты дайым өзүнө кам көрүп, сулуу болуп жүрүүсү керек. Ал үчүн ар бир шаарда заманбап сулуулук борборлору ачылышы керек дейт ишкер айым. Кичине эле шаарыбызда ошондой бир достойный салон жок эле да. Ошол малга чейин мен ошол көп эле ойлоп, хотела, чтобы был такой творческий коллектив. Ошол кыздарды чакырам деп өткөн жылы ушул зданияны алып, ремонт жасап, жолдошум көп жардам берди. Всегда поддержка айтат. Биздин аялдар дагы, чтобы всегда везде были красивые, ухоженные. Косметика, профессиональный косметиканы алып келатабыз, чтобы биздин дагы аялдар могли бы пользоваться нашими услугами, чтобы всегда были ухоженные, привлекательные. Сулуулук салонунун ишке кириши менен шаарда 5 айым жумуш менен камсыз болгон. Бул жерде иштеген кызматкерлер да Василий айымдын адамгерчиликтүү жана жоопкерчиликтүү мамилесине суктанышат. Мага иштейсиңер деген эмеси жок да. Ар бир адамга өзгөчө мамиле жасайт да. Мисалга тандабайт, адам дагы тандабайт да. Бардыгыбызга бир деле мамиле жасап, ар кандай жагынан поддержка кыла алат да. Жумуштан дагы мисалга үйрөтүп келатат, башка жактан дагы бир совет сурасаң дагы полный жактан айтып кете алат да. Ушу 2 жылдан бери ушул эже менен иштеп келатсам, мен чарчадым деген сөздү уга элекпиз да. Василия Жангараева кардаларына да жылуу мамиле жасайт. Жумушун берилүү менен жасаган каарманыбыз шаардыктардын сүймөнчүлүгүнө айланган. Ал өз кесибинин адиси экендигин кардарлары да белгилейт. Василия, она очень хорошая, во-первых, хочу сказать, человек. Василия биринчи кезекте абдан мыкты адам. Ак көңүл, үй бүлөсүн да жакшы тааныймын. Жолдошу балдары да абдан жакшы адамдар. Василия өз ишинин мыкты адиси деп эсептеймин. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу көп убакыт иштебей калды. Биз Василияны сагындык. Башка салонго баргыбыз келбеди. Анткени мында баары оригиналдуу, сапаттуу. Ошон үчүн мен дайыма бул жакка келип турамын. Она профессионал своего дела. Я думаю, чтобы стать успешным, өз тармагынын ийгиликтүү адиси болуу үчүн биринчи кезекте өзүнүн жумушун сүйүш керек. Аны чын жүрөктөн жасашы керек. Ар бир кардарга өзүнчө мамиле талап кылынат. Алар менен жакындан сүйлөшүү зарыл. Мен өз тажрыйбамдан билем, эгер кардарга жакшы мамиле жасасаң, алар туруктуу болушат. Канча жыл өтсө да сени издеп келишет. Через столько лет я прохожу и вижу, клиенты ко мне возвращаются, моя клиентская база всегда растет. Аялдар коомдо зор күчкө ээ. Алар үйдө балдарына ысык жайын берген камкор апа. Ал эми сыртта коомдун жүгүн арткан мыкты ишкер. Динара Сайпидин кызы Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.